Assalamu алейкум. Бүгін сіздерге май туралы сөйлеп бермекчимин. Анткени дал ушул маселеде суроо жараткан жагдайлар өтө эле көбөйүп баратат. Бүгүнкү күндө коомчулукта эксперттер өтө көп, ошо катары ден соолук багытында дагы элге кеңеш берүүчүлөр. Албетте дарыгер болсо мен туура эле түшүнөм, бирок медициналык билими болбой туруп, азык заттар тууралуу, дары-дармектер тууралуу кайсы булактан билим алып башкаларга кеңеш берет, мен ачыгы түшүнбөйм. Мага бул караңгы. Ошол себептүү дагы бир ирет сиздерге айтар элем, ар бир эле уккан маалыматыңыздарга ишене бербеңиздер. Жакында ушундай маалыматтарды уктум. Өсүмдүк майларга дагы бир чабуул жасалгандай да. Гексан экен, анан бензин кошулат экен. Ошонун негизинде ушул семичке майлар жегенге ылайыксыз. Элде ушул өсүмдүк майларга карата дагы жек көрүү курчуп баратат. Албетте бардык адамда дебейин, ушул маалыматты уккан ар бир эле адам бир аз болсо дагы ойлонбой койбойт. Коддомо эле жанагы дары-дармекке жек көрүү пайда болгондой эле өсүмдүк майларга дагы жек көрүү пайда боло баштаган. Жек көрүүнүн негизи болсо өйдө да айтканымдай гександа. Эми ушул боюнча айтып өтөйүн эң оболу. Албетте бул өндүрүш деген тармак жана тамак аш өндүрүшүндө дагы ушундай бир өзгөчөлүктөр бар. Биз түшүнбөгөн, жада калса мен деле түшүнбөйм. Мен дагы окуп көрдүм, ооба, ушул өсүмдүк майларды даярдаганда нефть продуктусу колдонулат экен, бирок мен ойлойм, аны даярдаганда колдонулганына карабай толугу менен ал зыяндуу нерселер чыгарып салынат. Болбосо өндүрүшкө уруксат берилмек эмес. Анткени бул өсүмдүк майлары бизде чыгып калбайт, жакын кошуна өлкөлөрдө жок, өнүккөн өлкөлөрдө башталган жана балким бизге дагы эми жетти. Айткым келген нерсе, өндүрүштүн ушул элге толугу менен зыянсыз экендиги тастыкталгандан кийин гана аны чыгарууга уруксат берилет. Болбосо ал нерсе чыгарылбайт. Айткым келген нерсе, алар акмак эмес, ушул майды, бардык эле тамак аш азыктарын чыгаргандар. Ошондуктан буларга карата жек көрүү сиздерде болбой эле койсун. Кепилдик берүүгө албетте акым жок, 100% билбейм. Ошондой болсо дагы зыянсыз экендигине ынанам. Анын үстүнө пайдалуу деп айтамбы, зыяндуу деп айтамбы, баары бир семичке майды жана ошондой эле пахта майды негизинен ушул эки майды колдонобуз тамак аш катары. Бардык эле карапайым үй бүлөлөр деле, байлар деле ушул эки түрдүү майды колдонот. Ал ушул рафинирленген болобу, гексан кошулган болобу, баары бир эле ушул майларды колдонобуз. Ошондуктан уккан маалыматыңыздардын ар бирине эле толук кандуу ишене бербеңиздер. Зыянсыз экендигине ынанып эле колдонгонуңуздар жакшыраак болот. Бул боюнча алдыда азыр бир сунуш айтам. Ошол сунушту дагы эске алып, анан тамак аш даярдоого аракет кылсаңыздар жакшы болот. Айткым келген нерсе ушул. Гексан кошулса деле акырында тазартылып, ал майдын курамынан чыгарып салынат. Ошонун негизинде бул семичке майлар биз үчүн кооптуу болбойт. Колдоно берсек болот. Дарыгер катары ошентип мен сиздерге айтам. Андан ары ушул өсүмдүк майдын негизги зыяны кайсы? Албетте зыяны болбой койбойт, бирок бул ошол нефть продуктусу кошулган үчүн эмес. Бул омега 3 эмес, көбүнчө омега 6 май кислотасы болуп калганына байланыштуу. Анткени омега 3кө салыштырмалуу омега 6 майлары бир аз болсо дагы кан тамырларыбызга терс таасир этет. Ошонун негизинде бизде жүрөк кан тамыр оорулары көбүрөөк кездешет. Жана ошонун негизинде адам өмүрүн кыскарткан жагдайлар тилекке каршы көп. Бирок ушуну негизги фактор катары карабашыбыз керек. Анткени бул азыктарды
ондогон жылдардан бери эле колдонуп жүрөбүз. Өтө олуттуу зыянды көрө элекпиз. Анын үстүнө ушул рафинерленген, башкача айтканда тазаланган майлар куурулган тамак үчүн алмашкыс майда. Себеби эгерде тазаланбаган майды колдоно турган болсок, тамакты кууруганы, ал жерде зыяндуу калдыктар көбүрөөк пайда болот дагы. Ошонун негизинде ал тамакты жегенде көбүрөөк зыянга учурап калабыз. Андыктан эң ылайыктуу май ушул экендигине ишениңиздер жана тамак аш катары колдоно берсеңиздер болот. Зыянга учурабайсыздар бул майларды колдонуунун негизинде. Бирок зыяны албетте бар. Өтө да айтып өттүм, бул омега 6 кислоталар болгондо байланыштуу денени сезгентиши мүмкүн. Жылдар өткөн сайын сезгенүүнү көбөйтө берет. Өнөкөт оорулардын көптүгүнүн дагы бир сыры ушунда, кек санда эмес. Эми бир нерсени зыяндуу десе, ал нерсени толугу менен алып салыш керек дегени эмес. Мисалы дары дармек деле колдонулат кандайдыр бир максатта, бирок анын зыяны дагы болбой койбойт, тилекке каршы. Ошол себептүү ар бир нерсени туура колдонушубуз керек да. Мисалы каныккан май, каныкпаган май, мен айткым келген сунушта аларды кезектештиришибиз керек. Мисалы 4 түрдүү майды коюп алайлы үйгө. Мисалы пахта майды коелу, семичке майды коелу. Анткени семичке майдын деле зыян дегенибиз менен пайдалуу жактары бар. Е витаминине өтө бай жана бул жагынан ал зайтун майдан дагы ашып кетет. Ошондуктан семичке май деле бизге пайдалуу катары эсептелинет. Анан айткым келгени, ушул Кудай бизге берген ар бир нерсе биз үчүн пайдалуу. Оливковое масло, ушул зайтун майдын кадыры бийигирээк болгонунун себеби ал бизде өндүрүлбөйт. Көбүнчө ушул Европа, жакынкы чыгыш өлкөлөрүнөн алып келинет дагы. Ошол себептүү баасы жогору болгондон эле биз аны эң ушул таза, жакшы майлар деп эсептейбиз. Бирок ал ушул зайтун май деле рафинерленет, андан деле витаминдер алып салынат. Ошонун негизинде алар деле бир жагынан пайдасынан көрө зыяны болушу мүмкүн бизге. Андыктан семичке майды жек көрбөй эле коюңуздар. Сөзсүз түрдө анын дагы жакшы жактары бар. Анан ошол зайтун май жана дагы сары май, ушул 4 түрдүү майды колдонуңуздар. Демек, семичке май, пахта май, зайтун майы жана сары май. Ушул 4 майды коюп үйүңүздөргө, ашканаңыздарга. Мисалы бүгүн семичке майга тамак кылдыңыздарбы, эртең сары майга кылыңыздар, бүрсү күнү пахта майга. Анын эртеси зайтун майын. Ошентип кезектештире турган болсоңуздар, көңүлүңүздөр ток болот. Анткени башка бул азыктардан сырткаркы майлар көп өлчөмдө дээрлик чыгарылбайт. Дегеним, 0,5 литр, 1 литр жандан көп өлчөмдөгү мындай майлар жок. Бизде бар болгон эле нерселерди колдонобуз да. Тилекке каршы, эгерде мындан жакшыраак майлар болгондо, аларды дагы рационго кошмокпуз. Ошол себептүү сөзсүз түрдө өзүбүздө бар болгон нерселерди колдонушубузга туура келет. Кайсыны зыяндуу деп эсептесек, аны ошол азыраак колдонойлу. Мисалы семичке майды зыяндуу деп атабызбы, бир жумада 2 жолу колдонойлу. Башка күндөрү башка майларды колдонойлу. Ошондо зыянга чалдыкпайбыз. Биз үчүн эң туура чечим ушул болот деп ойлойм. Анан бир адам бир азыкты зыяндуу десе эле, ага толук ынанып албаңыздар. Анткени анын айтканы факт болбошу мүмкүн. Биринчиден, факт болсо деле бизде тандоо жок. Балким өтө сапаттуу майлар ойлоп табылса, чыгарылса, ошолорду колдонуп турбуз. Бирок азырча бизде башка чечим жок болгондон улам ушул сунушталган эле азыктар, майлар менен чектелебиз. Анан ден соолук жакшы болушу майдан гана көз каранды эмес. Толтура пайдалуу азыктар бар. Рационубузду колдон келишинче байыта беришибиз керек. Канчалык көп түрдүү азык болсо, биздин ашканабызда ден соолугубуз ошончолук жакшы болот. Анан эгерде азык көп боло турган болсо,
ушул зыяндуу деп эсептеген азыктарыбыздагы зыян дагы өзүнөн өзү эле жоюлуп кетет. Андыктан ашканаңыздарды мүмкүн болушунча байыта бериңиздер. Ошондо буюрса начар оорулар менен ооруп калуу ыктымалдуулугубуз азаят. Ооруп жүргөн болсок, оорунун кийинки стадияларына дагы өтпөйбүз.